Саламатсыздар 10-чы класстын окуучулары. Биз азыр кыргыз тил сабагын баштайбыз. Кыргыз тил сабагынан орфографиянын негизги эрежелери деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабактын максаты кыргыз тилинин орфографиялык эрежелери менен таанышуу. Ошол орфографиялык эрежелерди колдонуу менен туура жазууга үйрөнөбүз. Орфографиянын негизги эрежелери деген темадан алгач биз балдар силер менен орфография тууралуу толук маалымат алабыз. Адабий тилдеги сөздөр туура жазуу үчүн иштелип чыккан эрежелердин системасы гректин орфо туура, графия жазуу деген сөздөрдөн алынган. Ар кандай тилдин орфографиясын белгилөө бир принципке баганат жана ал принциптин негизги болот. Орфографиянын төмөндөгүдөй принциптери бар. Фонетикалык принцип. Сөздөр ооз кепте кандай айтылса, кандай болсо ошондой жазууну талап кылган принцип. Тактап айтканда, сөздөгү тыбыштар кулакка кандай болсо, ошондой жазууну талап кылган принцип. Буга кыргыз тилиндеги мүчөлөрдүн жазышын мисал кылып көрсөтүүгө болот. Ушундай тыбыштарга ылайык мүчөлөр бир нече вариант өзгөрөт. Мисалы, ата деген сөзгө лар мүчөсүн алсак, аталар. Бул жерде өзгөрбөйт мүчө, аталар боюнча. Мисалы, аттар деген сөзгө лар мүчөсү уланганда л, т айтыласынан т тыбышына айланып. Аттар мисалы. Төөгөлөр лар мүчөсү болсо төөлөр. Демек бул жерде фонетикалык принцип айтылышы кандай болсо, угулганда ошол боюнча жазуучу принцип. Андан кийинки принцип бул морфологиялык принцип. Сөздөрдүн ар кандай тыбыштык өзгөрүүлөргө учурап айтылышы эсепке алынбай, алардын оңгу түрүндөгү баштапкы формасын өзгөртпөй жазууну талап кылган принцип. Мисалы алабыз. Айрым бир сөздөр угулганда түнкү н тыбышы болот. Бирок жазууда буга жол берилбейт. Н тыбышы жазылса түнкү. Мисалы ушту деген сөз бар. Ушту дегенде ш тыбышы болушу мүмкүн. Бирок жазууда учту. Демек, мына ушундай кыргыз тилиндеги оңгу сөздөрдү жазуу ушул морфологиялык принципке багынат. Тарыхый принцип. Сөздөрдү мурунку болбосо алгачкы айтылыш боюнча жазууну талап кылган принцип. Бул принцип кээде традициялык принцип деп аталып жүрөт. Мисалы, керебет, чиркөө, болуш, старчын, чыт, чайнек, мына ошого сыяктуу сөздөр. Фонематикалык принцип. Сөздөгү фонемалардын өзгөрүлүп айтылышына карабастан, баардык учурда бирдей жазуу принциби. Башкача айтканда, сөзгө катышкан фонемаларды угулушундай жазбастан фонемалык өзгөчөлүгүнө ылайык жазуу. Мисалы, мындай сөздөр бизде толтурада колдонот да, аба деген сөз бар. Мисалы, угулганда б тыбышынын ордуна в бар, бирок жазууда ага жол бербейт, аба деп жазылат. Мисалы, таапер эки сөздөн турат. Бул таапер деген бир угулган менен жазылат таапер. Буга окшогон сөздөр да бар мисалы. Андан кийинки темага өтсөк, морфологиялык, фонетикалык принцип. Кыргыз орфографиясы өзүнчө фонетикалык же өзүнчө морфологиялык принципке багынбайт. Ал кошмо принципке, морфологиялык, фонетикалык принципке багынат. Демек, кыргыз тилиндеги сөздүн оңгусу морфологиялык, ага улануучу мүчөлөр фонетикалык принципке негизделип жазылат. Мисалы, мектеп деген сөз бар. Мектеп, тегилер, мектептегилер, кызматка, окуучуларды жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Дифференциациялык принцип. Бул принцип кээде айырмалоочу же символикалык принцип деп аталат. Буга энчилүү ат менен жалпы атты айырмалап жазуу кирет. Мисалы, мындай сөздөр толтурат. Бакыт, мисалы, абстрактуу зат атоочу, жөнөкөй эле зат атоочу, ал эми бакыт деп адам аты болуп калат. Бул деген чоң тама менен жазылат. Экөөнүн ушундай айырмачылыгы бар. Окшогон сөздөр кыргыз тилинде толтурат. Эми биз орфографиянын эрежелерине келдик. Кыргыз орфографиясынын төмөндөгүдөй негизги эрежелер бар. Балдар эми мунун ар бирине токтолуштун зарылчылыгы жок. Азыр ушул ар бир эрежени ар бир слайдда мен силерге түшүндүрүп берем. Орфографиянын негизги эрежелери алгач балдар. Баш тамгаларды жазуу эрежелеринен башталат.
Баштамаларды жазууда биринчи ар бир сүйлөм баштама менен жазылат. Мисалы сабак башталды, ай кече жаңы көрүп атасыңар төмөнкү сүйлөмдөрдө ар бири чоң тама менен жазылат. Экинчиси болсо мисалы акындарга тиешелүү була ыр жазган акындар, ошол ырлардын ар бир сабы чоң тама менен башталат. Эч кири жок тоолордун абасында чындык жашайт наристе өңү менен бийик мөңгү арчалар арасына кетесиң сулуу кыз мени менен деген ар бир саптын башындагы тама чоң тама менен жазылат. Үчүнчү, урматтоо маанисинде айтылган айрым бир сөз да сүйлөм ичинде баштама менен жазылат. Эми биздин турмушубузда мындай окуялар көп кездешет. Мисалы, бул окуяларга баягы той токурда чакырылды. Мисалы, урматтуу Эшмат Кубатбекович, сиздин жана сиздин үйлөрүңүздү тоюбузга чакырабыз. Төртүнчүсү, баштамганы кыскартылган энчилүү жана жалпы аттардын баары баштамга менен жазылат. Мисалы, кыскартылган аттар толтурат, мисалы университет, Жалал абад мамлекеттик университети жамы, БУ, КФ, ЖФ, мына ушулардын баары кыскартылганда, демек чоң тама менен жазылат. Андан кийинки орфографиянын эрежеси бул энчилүү аттардын жазылышы болду. Энчилүү аттардын жазылышында биринчи адам аттары дайыма баштама менен жазылат. Буну көбүңүздөр жакшы билесиздер. Абдумалик, Мурат, Дания, ушундай сыяктуу аттар бар. Ал эми экинчиси хайванаттарга энчиленип берилген аттар баштама менен жазылат. Бул жерде кумайык, чал буйрук, тел тору деген хайванаттарга берилген аттар бар. Өзгөчө бул жерде кумайык деген сөз тарап талаш тартыш маселе болуп калышы мүмкүн. Мисалы, кумайык деген кээ бир жерде кичинекей тама менен жазылат. Ит төрөсү кумайык, куш төрөсү будайык деген. Ал эми Асандын итинин аты кумайык дей турган болсок, демек Асандын итинин атына кумайык деген ат энчиленип берилет. Демек бул жерде бул чоң тама менен жазылат. Үчүнчүсү, мифологиялык энчилүү аттар, буну билесиздер, Баба Тыйкан, Ойсул ата, Зеңги баба, Көкө тең ушул сыяктуу аттарда чоң тама менен жазылат. Төртүнчүсү, орус жана башка тилден кирген энчилүү аттар орус тилинин орфографиясына ылайык жазылат. Ушуга көңүл бурабыз. Хоши Мен, Фердинанд де Сосюяр, Салтыков Шедрин, Жан-Жак Руссо жана башка ушул сыяктуу. Бешинчи, орус тили аркылуу Ж аркылуу берилген энчилүү аттар Жек эмес Жек, Жорж эмес Жорж болуп жазылат. Алтынчы, астрономиялык энчилүү аттар Жер, күн, саманчынын жолу, Жет аркар жана башка ушул сыяктуу аттар. Жетинчи, географиялык энчилүү аттар кошмок сөздөн болсо, ортосуна дефис коюлуп, эки сөз тең баштама менен жазылат. Мындай аттар көбүрөөк кездешет. Аларча, Жалал абад, Алмабулат, Сокташ дегенде эки бөлөк жазылып, ортосуна дефис коюлат дагы, эки сөз тең чоң тама менен жазылат. Сегизинчи, мамлекет аттары татаал сөздөр болсо, буларда чоң тама менен жазылат. Мисалдарга көңүл бурабыз. Кыргыз Республикасы, Корея Демократиялык Республикасы, Кытай Эл Республикасы деген сыяктуу сөздөр. Тогузунчу, мамлекеттик жогорку органдар, эл алар уюмдар, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши, Шанхай кызматташтык уюму, Бириккен Улуттар уюму деген сыяктуу сөздөр да ушундай жазылат. 10-чу, орден медалдардын аттары, Манас ордени, Баатыр эне ордени, Даңк медал демек ушул медалдардын аттары да чоң тама менен жазылат. Эми балдар, биз чоң тама менен жазылган эрежени бүттүк, баштамалар менен жазылуучу кандай сөздөр. Эми азыр биз тырмакча аркылуу жазылуучу энчилүү аттарга көңүл бурабыз. Тырмакча кайсыл мезгилден сөздөр тырмакча алынат? Биринчи, албетте завод фабрикалардын аттары. Бишкек кыш заводу дегенде Бишкек ошол заводдун аталышы болот. Бул тырмакча алынат дагы чоң тама менен. Чолпон бут кийим фабрикасы. Бул жерде чолпон деген дагы бут кийим фабрикасынын аталышы, демек тырмакча алынат, чоң тама менен жазылат. Экинчиси, кино театрларынын аттары. Мисалы, Манас кинотеатры, Манас деген дагы тырмакча алып туруп чоң тама менен жазылат. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры дейтилген болсок, демек Чыңгыз Айтматов деген дагы тырмакча алып жазылат. Үчүнчүсү болсо, күнүмдүк эле биз турмушубузда келген тамактанып жөөчү ашкана, кафе, ресторан, дүкөндөрдүн аттары бар. Мисалы, Соңкөл кафеси дей турган болсо, ошол кафенин аты Соңкөл тырмакча алып жазылат чоң тама менен. Ыстыккөл рестораны, Айчурок универмагы. Төртүнчү, мейманкана, басмакана аттары бар. Мисалы, бийиктик басмасы, басманын аталышы болот. Мөлмөл мейманканасы, мөлмөл, демек мөлмөл бийиктик тырмакча алып чоң тама менен жазылат. Бешинчи, спорттук уюм, клуб, команда, аян, гүлбаг аттарына кирет.
Мисалы Динамо спорттук коомдун аты Динамодагы тырмакча калым жазылат. Ньюкасл футболдук клубдун аталыштагы чоң тамга тырмакча калым жазылат. Эркиндик Гүлбагы ошондор толтура. Эми 6-алтынчы чыгармаларын сүрөт, музыка аттары, Делбирин повесть мисалы чыңыз айтмадыңар, ушул Делбирин повестьта тырмакча калым чоң тамга менен жазылат. Жайлоодо деген картинанын дагы тырмакча калым чоң тамга менен жазылат. 7-нчи гезит, журнал, китептердин аттары, Дил гезити, Шоокун журналы, Кыргыз тили китеби ушулар дагы тырмакча калым чоң тамгалар менен жазылат. Биз демек балдар тырмакча алынган сөздөрдүн жазылуу эрежелерин өттүк. Азыр болсо андан кийин мүчө улануудагы эрежелер. Айрым бир сөздөр мүчө уланганда кандайдыр бир өзгөрүүгө учураган, же болбосо кандай жазылыш жол берет, же болбосо кандай жазылыш керек, ушуга жашылып көңүл бурабыз. Биринчи, ган формасынан кийин биринчи жактын мүчөсү төмөгүдөй улана берет. Барганмын, баргамын, барам. Экинчиси, таандык мүчөдөн кийин илик, барыш, табыш, чыгыш жөндөмө мүчөлөр уланганда үйүмдүн, үйүмүн, үйүмдү, үйүмү, үйүмдөн, үйүмүн болуп жазыла берет. Үчүнчү, адат өткөн чактын чуу мүчөсү иштечүү, барчуу, жазчуу түрүндө гана жазылат. Төртүнчү, кыргыз тилинде аягы жумшак үнүстөр менен аяктаган сөздөргө уланган мүчөнүн башкы тыбышы каткалаң угулса дагы булар жумшак болуп өзгөрүп кетет. Мисалы төмөнкү сөздөргө көңүл бурабыз болду. Заводто дей турган болсок, эки д жазылат. Заводко дей турган болсок, д деген жумшак үнүстөн кийин г деген жумшак үнүс келет. Айрым бир мезгилдерде ушул жерге г-ны ордо к-ны жазып койгон адашуулар болот. Адамдын фамилиясына дагы мисалы Ташматовго дегенде угулганда к болот, бирок жазууда буга жол берилбейт. Ташматов болуп жазылат. Бешинчи, үндүү менен аяктаган этиштерге ар мүчөсү уланганда көңүл бурабыз. Кара дегенге ар мүчөсү уланат. Карар. Жөнө дегенде ар мүчөсү уланат. Жөнөр. Мына ушундайча жазууга жол берилет. Алтынчысы, үнсүз менен аяктаган этишке ар мүчөсү жалганганда барар. Жат. Ар мүчөсү уланганда жатар болуп кыска үндүү менен гана жазууга жол берилет. Жетинчisi, м, п тыбыштары менен аяктаган эчис сөздөргө ып мүчөсү уланганда тыбышчык жактан өзгөрүүгө учурап, созулуп айтылгандыктан андай сөздөрдүн угулушу боюнча угуп көрөбүз азыр балдар. Мисалы сеп деген сөз бар, үрөн сеп, эгин сеп деген сөз. Мисалы сеп деген сөзгө ып мүчөсү уланганда сеп, тапка ып мүчөсү уланганда там болушундай болуп өзгөрүп кетет. Сегизинчи, аягы н тыбышы менен бүткөн сөздөргө к, г, б, м тыбыштарынын бири менен башталган мүчө жалганганда м тыбышы ң же м тыбышына өтүп айтылышы мүмкүн. Бирок жазууда жол берилбейт. Эми мындай сөздөр толтурда карап көрөсөң, түнкү деген сөздү карай турган болсок, түнкү деген сөздө угулганда ң тыбышы болот. Бирок жазууда буга жол берилбейт. Жазбаса да толтурат. Ошентип түнкү. Мисалы түнгү дегенде м, бирок түндү н жазылат. Ушул сыяктуу сөздөрдү эсиңизден чыгарыңыз. Сегизинчisi, аягы з тыбышы менен бүткөн сөзгө с, ч тыбышы менен башталган мүчө жалганганда угулгандай жазылышына жол берилбейт. Демек ушул нерсеге да абдан маани берип алгыла. Кээ бир нерселерде дейт, баян жазганда жат жазып аткан мезгилдерде ушундай сөздөр келип калышы мүмкүн. Мисалы жазса угулганда катар эки с угулуп атат, бирок бул туура эмес. Жазса, з жазылат, жазса. Чысса эмес, чысса. Узчулук эмес, узчулук. Мындай сөздөр бар. 9-нчы. Ч менен аяктаган сөзгө с, ч, т тыбыштары менен башталган мүчө жалганганда ч тыбышынын ш тыбышына өтүп айтылышына жазууда жол берилбейт. Мисалы мындай сөздөр да бар, чачсыз, чачсыз деп коет. Бирок ш жазылбайт. Жазууда чачсыз угулганда ушундай болот. Учту, мисалы учту болуп жазылбайт. Учту, ш угулган менен ч. Анда кийинки бөлүк өтсөк. 10-нчы, күчөтмө маанидеги кап, көп, кып, тип, жеп, чоп, оп, үп, жап, беп жана башка ушул сыяктуу формулар негизги сөз менен бирге жазылат. Мисалы капкара, көп, күп күндүз, чоп-чоң, оп-оңой ушундай сөздөр бирге жазылат. 11-нчи, башка тилдерден өздөштүрүлгөн на, бей, анти, контур, ди сыяктуу префикстер өз айкашкан сөздөр менен бирге жазылат. Беадеп,
бейкүнөө, натура, антикризис, контрреволюция деген ушундай сөздөрдөн кезген. Эми өздөштүрүлгөн сөздөрдүн жазылышы. Биринчи, орус тили же ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөр орус тилинин жазуу эрежелериндегидей жазылат. Демек, орус тилинен кандай келсе ошондой жазылат экен. Жюри, префикс, банк деген ушундай сөздөр. Экинчи болсо, орус тили же ал аркылуу башка тилдерден мурдатан өздөштүрүлүп, кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүгүнө баш ийдирилген сөздөрдүн айтылышы боюнча жазылышына жол берилет. Мисалы, чиркөө, бөтөлкө, яшик болсо жашик, кровать эмес керебет, ütүк, номер ушундай сөздөр бар. Үчүнчүсү, орус тили жана ал аркылуу башка тилдерден келген айрым сөздөрдү кыргыз тилиндеги айтылышына алайык фонетикалык түрү өзгөрүп, акыркы тыбышы түшүрүлүп, же ага башка тыбыш кошулуп, же акыркы тыбыштын ордуна башка тыбыш колдонуп жазылышына жол берилет. Демек, айрым бир сөздөрдүн ордуна тыбыштар түшүп, айтылышына жол берилет. Мисалы, сутки эмес сутка, танк эмес танка дейт. Төртүнчүсү, аягы pp, tt, ss кош үнсүздөр менен аяктаган сөздөргө ушул өңдүү тыбыш менен башталган мүчөлөр жалгашса, 3 окшош үнүстөр катар келбей, алардын бири түшүрүлүп жазылат. Мисалы, киловатт деген сөзгө дан, киловаттан, демек 3 үнсүз эч качан катар жазылбайт. Класс дегенге сыз мүчөсүн да көрүлөт. 3 сы катар жазылбайт да. Класс сыз болот. Эми балдар, орфографиянын эрежелеринин ичине биз ташмалга келдик. Ташмал тууралуу сөз кылабыз, азыр жаштап көрүнгөн. Ташмал биринчи, бир саптан экинчи сапка сөздөрдү муунга бөлүүнүн тартиби боюнча ташталат. Созулма үндүүлөр бир муунду түзгөндүктөн созулмаларды бири-биринен ажыратып ташмалдоого болбойт. Шаар болуп ташмалданат. Шаардыктар ушундай болот. Бир тыбыштан турган муундар ташмалданбайт. Ушуну эсиңерден чыгарбаңдар. Бир тыбыштан турган муундар. Мисалы, ага, элек деген ушундай сөздөр бар. Үчүнчү, эки муундан турган апа, эже, ары, өмүр сыяктуу сөздөр ташылбайт. Бул сөздөрдүн бири үндүү тыбыштан турган муунун сап аягына калтырып калган бөлүгүн жаңы сапка ташмалданып жазып болбойт экен да. Демек, бир үндүүнү жалгыз таштап коюп калган бул жакка ташып берсек туура болбойт экен. Төртүнчү, баш тамгалардын кыскартылганы. Мисалы, биз сөз кылдык го, жаму, ку, бу деген кыскартылган сөздөр ташмалданбайт. Бешинчи, кишилердин кыскартылган ысымы жана атасынын аты, фамилиясы да ажыратып ташылбайт. Демек, адам аттары кыскартылып жазылганда дагы адамдын аты бир жолдон экинчи жолго ташмалданбайт, кыскартылбайт. Буга жол берилбейт. Ташмал боюнча 6-чы, цифрадан кийин келген км, дм, м, см, т, ц сыяктуу кыскартылган сөздөрдү өзүнчө бир ташууга болбойт. Булар өзүнүн мурунку цифралар менен чогуу бирге жазылат. Бул баягы метрдин бирдиктери боюнча жазылган да, жер өлчөгөн метр ушул 12 километр, 55 метр, 90 метр, 75 сантиметр жана ушул сыяктуу сөздөр. Эми биз дефис менен жазуунун эрежелерине көңүл бурабыз. Эгер иреттик сан цифра менен берилсе, анда дефис ынчы мүчөсүнүн ордуна цифрадан кийин коюлат. Мисалы, 2013-жылы 15-май 10 класс 2 маселе деген мисалдар. Экинчиси, иреттик санатоштордун ордуна номер белгиси койсо, андан кийин дефис белгиси келбейт. Анткени номер белгисинин өзү иреттик маани билдирет. Номер 3-чү орто мектеп, номер 1-чи китепкана. Андан кийин 3-чү чамалама санатоштордун арасына дефис белгиси коюлуп жазылат. Чамалама санатошторду жазып берсе 30-40, ушунун ортосуна 5-6 киши, 40-50 чамасында деген. Демек, ушулардын ортосуна дефис белгиси коюлат. Төртүнчү, адамдардын илимий даражасын, адистигин, кызматын, наамын, чинин же башка белгилерин көрсөтүүчү татаал сөздөр, жандама аныктоочтуу сөздөр да дефис аркылуу жазылат. Үчөк корреспондент, зоотехник, селекционер, механизатор, айдоочу, акын, драматург деген. Бешинчи, пресс-бюро, пресс-конференция, киловатт саат сыяктуу эки бөлүктөн турган сөздөр да дефис аркылуу жазылат. Балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктап атабыз.
мен ойлойм кээ кишилер кыргыз тилиндеги орфографиянын негизги эрежелери менен ташмалдуу башталган жазылышы, энчилип аттардын жазылышы, тырмакчалар менен толук таанышып алдыңыздар деп ойлойм. Ошол ар бир эрежеге таянып, мисалдарды жазып, мен WhatsApp-ыма жөнөтсөңүздөр, ар бир эреже боюнча анан сиздерден ошол жерден баалайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан кыргыз тил сабагына кезишкенге чейин сак саламат болуңуздар.